кетебиз да. Биринчи эле билип калып, илимдүүлүк айтат. Биз өзүбүздө илим жок, илимдүүлүк айтат. Аллах Мухаммад деген жазды депчи. Bu dagы жөн жерден эмес, Аллахтын сүйгөн жерине, Аллах ушундай сүйгөн жерде ушундай өзүнүн мужизасын көрсөтөт да. Асыл тукум айгыр, асыл тукум жылкыны да Алла Таала бекер жараткан эмес да. Ушул аты эле айтып атпайбы, асыл тукум депчи. Пайгамбарыбыз да айтып кеткен да, кимдин үйүндө асыл тукум жылкы турса, ошол асыл тукум жылкынын алды жалыны дейт, рызкы капылган дейт да. Канча жалыны, канча табылган, рызкы капылган дейт. Пайгамбарыбыз хадисте айтып кеткен. Кайсы үйдө ошондой асыл тукум айгыр, асыл тукум жылкы турса дейт, ошол жерге Аллахтын жардамы түшүп, ошол рызкы келип турат дейт. Өзү да араб тукумундагы айгыр 5 жашта. Bunun atası şu Asya'da Ascot деген Краснодар'da заводтан келген.